эч ким чакырган жок. Биздин оюбузду сурайлы деп эч ким кызыктар болгон жок. Буга чейин шайлоого чейин Жапаровду колдоп жүрүп, шайлоо учурунда Жапаровго каршы чыкты. Бул эки жүздүүлүк деп билгендер, айткандар, комментарийге айткандар дагы болду да. Сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз бул нерсени? Бул эки жүздүүлүкпү же бул алдыда президенттик башкаруу болот? Мына ушул президенттик башкаруудан биз эмнени күтсөк болот? Сиздин Кореяда жүргөн видеоңуз тарады. Бул өзүңүз көрсөңүз керек. Бул видеодагы сизге кандай сокку болду? Ошол учурда сиздин электоратыңыздын азаюусуна алып келди болуш керек. Анан бул эмне болгон видео жана кимдер тарабынан жасалган видео болушу мүмкүн? Бүгүн Улукбек Мариповду Жогорку Кеңеш сунуштап, өкмөт башчылыкка сунуштап атышат. Деги эле ушул өкмөт башчы боло турган жигит тууралуу сиздин оюңуз? Ассаламу алейкум, ардактуу Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бул политика берүүсү. Биздин бүгүнкү коногубуз 5-чакырылыштын депутаты, 6-чакырылышка президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кошбак болсун. Президенттик шайлоо бүткөндөн кийин эч бир ММКларга, массалык маалымат каражаттарына же болбосо маалыматтык агенттиктерге эч бир жака чыгып өзүңүздүн оюңузду билдирген жоксуз. Азыркы учурда эмне жумуш менен алек болуп жүрөсүз? Биринчиден чоң рахмат силерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, эл менен баарлашууга шарт түзүп берип атканыңарга. Экинчиден эч ким чакырган жок. Биздин оюбузду сурайлы деп эч ким кызыктар болгон жок. Анан 30 жылда ушундай көп жумуштар болду мамлекетте. Бул биринчи, негизи эле мен катышып аткан биринчи шайлоо эмес бул. Мен бир топ шайлоолорду башыман өткөргөм. Шайлоонун кандай болгонун, кандай кемчиликтер кеткенин изилдөө биз үчүн маанилүү. Анткени биз буга чейин Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышып жүргөнбүз. Менин саясий турмушумда президенттикке талапкер болуу бул мен үчүн биринчи болду. Биз күткөндөн, биз ойлогондон кыйла оор күрөштүн түрү экен. Формасы, шайлоо уюштуруунун формасы адамдарга таасир этүү мындай жолдору парламенттикине салыштырмалуу бир аз татаал экен. Шайлоо кандай өттү? Көпчүлүгүбүз ойлогондой мындай адилеттүү, таза шайлоо өттүбү сиз үчүн? Эми шайлоонун шайлоо комиссияларынан жана өкмөт тарабынан түзүлгөн шарттарга келе турган болсок, шайлоонун таза экенине күмөн болбош керек. Анткени биз Жогорку Кеңеште депутат болуп турган учурда ушул шайлоону көпчүлүк учурларда борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жана жергиликтүү шайлоо комиссиялары тарабынан ушул урналардан, шайлоо урналарынан бузулчу бардык нерселер, ыргытып коймой, көптөп салып салмай. Тилекке каршы биз акыркы 29 жылдык эгемендүү тарыхыбызда биз шайлоону бир адам бир добуш деген бул аябай чоң жетишкендик. Ошого жете алдык да. Тилекке каршы урналарды электрондоштуруп коюу менен, шайлоо өткөрүү жол жоболорун автоматташтырып коюу менен гана шайлоонун толук түрдө таза өтүшүнө шарт түзүүгө мүмкүн эмес экен. Анткени илгери мурдагы шайлоолордо шайлоо комиссиялары көп нерселерди чечип жүргөн болсо, андан кийинки шайлоолордо административдик ресурс, бийликти колдонуу мындай актуалдуу болуп калган болчу да. Бирок өзүңөргө белгилүү болгондой, шайлоочунун дагы, шайлануучунун дагы жашоого болгон көз карашы өзгөргөн сайын азыр шайлоо комиссиясы менен административдик ресурс көп мындай мааниге ээ болбой баратат. Анткени
шайлоо технологиялары өзгөрүп, шайлоо кымбаттап жылдан жылга. Азыр акчалай шайлоо, подкуп. Сатып алуу актуалдуу болуп калды да. Жада калса, мына 2020 жылдын 4-октябрында болуп өткөн жогорку кеңештин шайлоосунда деле админ ресурска караганда подкуп көбүрөөк болду. Көп болду, анан жакшы натыйжа берди алар үчүн. Ошондуктан парламенттин 80-90 мандатын эки эле партия ээлеп койгонго жетишти да. Ошондуктан биз азыр мына көп анализдерди жүргүздүк, көп аналитикалык жумуш жашадык шайлоодон кийин биз бир нерсеге түшүндүк. Кандай гана бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө өзүнүн бийлигин бекемдеп утуп алууну көздөйт. Ошол эле учурда биздин калыптанып калган буга чейинки чиновниктердин принцибин эске ала турган болсок, биздикилер эми кошоматка кой сойгонду жакшы көрөт да. Алар кошоматтык иретинде деле жетекчиликке билгизбей деле жерлерде ошонун таламын талашып жүргүзүп, малын союп, коюн союп, ат мингизип кызматын кылып кое берет экен. Бул жакта шайлоонун таза же таза эмес экенине кепилдик боло ала турган бир эле институт бар экен. Бул шайлоочу институту. Шайлоочулардын сапатын көтөрмөйүнчө биз жакшы депутат, жакшы президент тандай албайт экенбиз. Ошондуктан адамдардын шайлоого болгон жоопкерчилигин көтөрүш керек экен. Анткени шайлоочунун 60%га жакыны бул шайлоодо катышпай койду. Ар түрдүү себептер менен. Экинчиден, шайлоо бул жөн эле шайлоо эмес, бул алдыдагы 6 жылдык же 5 жылдык тагдырыбыздын кандай багытта өнүгүүсүн аныктоо экенин жакшылап түшүндүрүшүбүз керек экен шайлоочуларга. Үчүнчүдөн, бизде саясатта мындай фанаттык колдоо басымдуу экен. Дагы бир байкаганыбыз, бул аябай өкүнүчтүү мен үчүн чынында. Биздин эл саясат деле эмес, бүгүн учурда башынан кечирип жаткан күнүн деле мындай жакшылап аңдап, анализдеп, мындай натыйжа чыгара албайт экен. Ошондуктан биз канчалык урналарды электрондоштурбайлы, канчалык админ ресурстан баш тартпайлы, эң негизгиси биз могу подкуп маселесин чечишибиз керек экен да. Бул подкуп маселесин чечүүдө арбитрдык бир конкреттүү саясий күч болуш керек. Мен буну азыркы учурда президенттик институт ушундай жоопкерчиликти ала алат деп билем. Анткени анын прокуратурасы кол астында улуттук коопсуздук кызматы деген бар да. Эгерде азыр жаңы конституция кабылданыла турган болсо, өлкө таптакыр эле президенттик өлкө болуп калат да. Өкмөттүн кыймыл аракеттери үчүн да президент жооп берип калат. Ошондой учурда менимче жаңы шайланган азыркы Кыргыз Республикасынын 5-чи президенти Садыр Нуркожоевичтин алдында чоң 3-4 шайлоо турат. Мынау кечээ президенттик шайлоодон андан мурдагы болгон жогорку кеңеш шайлоолорунун кемчиликтерин эске алуу менен бир жакшы арбитрдык миссияны аткарып, президентибиз жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңештерге бир жаңы форматтагы шайлоо өткөрүп берет деген үмүттөмүн. Президенттик шайлоодо сиз активдүү талапкерлердин саппашында болдуңуз десек болот. Эми мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Алдыда парламенттик шайлоо келе жатат. Балким ал жака катышуу ниетиңиз барбы? Эгер болсо, кайсы партия менен барасыз же өзүңүз партия түзүп барасызбы? Алдыдагы пландарыңыз? Саясат бул өмүр. Саясат бул миссия. Саясат бул тагдыр. Мен саясатка кокусунан келип калган адамдардын катарына кирбейм. Ошол эле учурда мен чайкоочу саясатчылардын катарында толуктабайм. Мен
адилеттүүлүк болсо экен дейм. Элибиз бакубат турмуш кечирсе экен дейм. Бир дагы бөбөктүн көзүнөн жаш акпаса экен дейм. Биздин элибиз Аллахтан берилген ырыскысы тең бөлүштүрүлсө экен дейм. Биздикиндей өлкөдө жашап туруп кедей болуу бул уят. Биздикиндей байлыгы бар мамлекетте жашап туруп башка бөтөн элге көз арткан бул уят. Биздин ички мүмкүнчүлүгүбүз аябай кубаттуу. Бекеринен айтылбаса керек, тоо торосоңор көл болот, ырыскыңар мол болот. Кыргыздын суусу эле кыргызды далай жерге жеткизип кое турган чоң мүмкүнчүлүк. Ал эми тоо кен байлыктарын, адам ресурсун, жаратылышын айтсак, бул чоң бир мындай байлык да. Тилекке каршы биз көп мындай убактыбызды курулай калп менен калпты сабаган саясатка коротуп коебуз дагы. Бизде изденүү, анан жаратмандык аз. Ошондуктан биздин келечектеги пландарыбыз бул элдин жашоосу жакшырганга чейин анын кызматында болду. Кандай кызмат буйройт, эмне кылып кызмат кылабыз, ал Аллахтан. Көп ойлойт, саясатчы болуу бул тигил же бул конкреттүү кызматка баруу депчи. Кызмат деген сөздүн эки мааниси бар. Биринчиси кызматка жетиптир. Кызматтуу болуптур, уматтуу болуптур дейт да. Экинчиси кызмат кылганы келиптир дейт. Биз жаштар кызматка барганды эмес, биз кызмат кылганга келгенди үйрөнүшүбүз керек. То есть кызмат деген сөздү ажырата билишибиз керек да. Мына мен кечээ эле бир жакшы сөз угуп калдым. Бизде үйлөнүү тойлордо кармашкан колуңар ажырабасын деп бата берет экен да. Мага бир байка айтты. Жетелешкен колуңар ажырабасын деп айтышыбыз керек негизи депчи. Кармашкан деген бул эки жаат келип кармашып, күрөшүп калган кармашуу болуп калат депчи. Андыктан ар бир сөздүн мындай философиялык мааниси бар. Ошондуктан кызматты биз кызматка турам деп эмес, мен элиме кызмат кылам деп ниет кылсак, ошол эле кызматка да жетебиз, ошол эле бийиктиктерге да жетебиз, ошол эле ийгиликтерге да жетебиз. Эң негизгиси элдин ыргаачылыгын алабыз. Анткени элге кызмат кылуу бул депутат болуу же министр болуу эмес. Мисалы үчүн депутат болуп, сен элге эмне кызмат кыласың да? Депутаттын негизги 3 негизги жумушу бар. Милдети бар да. Биринчиси бул мыйзам жазуу. Экинчиси ошол өзүң жазган жана башка жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдарды көзөмөлдөө. Үчүнчүсү сен шайланып келесиң да. Ошол шайлоочулардын өкүлчүлүк милдетин аркалоо да. Мындайча айтканда, эң негизги жумушу бул мыйзам жазуу да. А эгерде сенин мыйзам жазганга акылың жетсе, эгер мыйзамды кантип жазышты билсең, сен ошол мыйзамдын туура экенин ишенсең, жаныңда командаң болсо, ал үчүн жогорку кеңешке сөзсүз эле депутат болуу шарт эмес. Анткени биздин мыйзамга ылайык, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 10 миңден ашык адам кол топтоп эле каалагандай мыйзамды жогорку кеңешке сунуштап, барып ошол жерден коргоп, ал мыйзамдын өтүп кетишине себепчи болсо болот да. Бизде эмне үчүн партиялар жакшы өнүкпөйт да? Саясат менен көп алектенет. Бир дагы партия жогорку кеңеште депутаты жок туруп эле мончо мыйзамдарды өткөрүп бериптир, монтип жашоону өзгөртүп бериптир деп мен уккан эмесмин. Анткени биз партияларды акционердик коом катарында эле эптеп эле парламентке жетип алуу үчүн колдонуп атабыз да. Бул жанкы бир остановкадан экинчи остановкага жетип алган эшек арабадай эле болуп атат да. Анан барып эле жетип алгандан кийин түшүп алып башка отуруп кетип калып атышат. Ошондуктан
Биздин планыбыз алдыда элдин кызматында болду. Тактап айтканда алдыдагы парламенттик шайлоого катышасызбы же катышпайсызбы? Кудай буйрса, кырдаалга жараша чечим чыгарабыз жакындасын. Шайлоо менимче октябрларда болот. Кызмат деп атпайсызбы? Мына ушул Жапаров сизге кызмат сунуштаса, кызматка барасызбы азыр? Бизде кыргыз саясатында бир калпыс түшүнүк бар экен. Анан элдер дагы ар бири өзүнүн лидерин заложник кылып алат экен да. Бул эмне деген калпыс түшүнүк да? Биз кече шайлоодо бири-бирибизге оппонент болгонбуз. Эми биз булардын тушунда иштесек болбойт деген. Бунун калпыстыгы эмнеде да? Колуңан иш келип турса, тартып кеткенге көзүң жетип турса, ошол эле талапкерлердин арасында мен ушул өлкөнүн жоопкерчилигин ала алам деп аттанган ниетиңи билдирип атсаң, а эмнеге жеңилип калгандан кийин жеңген менен кызматташпай койушуң керек? Ал эмне Өзбекстандын президентиби же Тажикстандын президентиби же Садыр Нуркожоевичтин мөөнөтү бүткөнчө ошончо саясатчылар бездельник болуп жүрө бериш керекпи, мамлекетке пайдасы тийбей? Биз фанаттар өз лидерлерибизди кээ бир учурда туура эмес барымтага алып коюп атабыз да. Тиге кошулуп кетиптир, буга кошулуп кетиптир деп же. Маселе кошулуп кеткенинде эмес, маселе ким кандай ишеним артты, сен аны кандай аркалап жатасың. Маселе ошондо. Дагы бир мындай баса белгилеп айтып кое турган нерсе, бул мамлекет конкреттүү тигил же бул адамдын жеке менчиги эмес. Бул мамлекет 6,5 миллион элдин ырыскысы. Ал элдин ырыскысы туура же туура эмес бөлүштүрүлүп атышына эч кимибиз четте туруп кайдыгер караганга укугубуз жок. Өзгөчө президенттик шайлоого катышкан 17 мырза бул жоопкерчиликти сезиш керек. Өзүнүн электоратынын тилине кирип, учурдагы бийлик менен жөн эле келишпеш каршылаш позицияны кармап албаш керек. Эгер көз жетип турса, эгер билип турса, эмнеге жасап көрсө болбойт? Мейли да жасап көрсүн да, тартып көрсүн да. Жаман балдар эмес. Анан кече биз президенттик шайлоодо эки жаат болуп калдык эле дебешибиз керек. Бул саясат. Бул ошол учурдагы ким президент болот деген саясат аныкталып атты. Ал бүттү. Бүттү. Демек жашоо уланыш керек. Анан ар президенттик шайлоодон кийин эле ал президентке оппонент болуп чыккандар мындай кандай десем, жараксыз адам деп табылбаш керек. Просто президент болуу 17-синин ичинен бирөөсүнө гана буйруду. Анткени ал орун бирөө эле бизде. Эгер 17 болгондо 17бизди деле коюп коймок элдерчи. Ошондуктан биз бир нерседен сабак алышыбыз керек азырет. Бүгүн бизге ынтымакчылык аба менен суудай керек болуп турат. Ынтымак болуу үчүн элди аралоо шарт эмес. Элди эбак эле аралап бириктирип койгон лидерлер бар. Ошолордун башын бириктириш керек. Эски менен жаңынын ортосундагы тирешке жол бербеш керек. Бардыгын акылга алчап, анан эң негизгиси адилеттүү чечиш керек. Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат ыйлап турат дейт. Эгер акыйкат ыйлабасын десек, адилеттүүнүн өлүшүнө жол бербешибиз керек. Кандай гана чечим болбосун, кандай гана оор болбосун, ал адилеттүү болгон болсо, ал бардыгына сиңимдүү, анан жетимдүү болот. Ошондуктан биз алдыдагы президентибиздин дагы адилеттүү же адилетсиз болушу элден көбүрөөк көз каранды. Анткени президенттин, жетекчинин адилеттүүлүгүн элдин калыстыгы камсыздап турат.
Биз ушуну унутпашыбыз керек да. Анан мен дагы бир нерсени мындай баса белгилеп коеюн. Шайланган адамга караганда шайлаган адам көбүрөөк жоопкерчилик тартат экенин унутпайлы. Анткени ушул менин туура чечимим деп биз добуш бергенбиз. Демек, ошол добушту бергенден кийин биз кандай ойдо берсек, шайланган адам биз ойлогондон башка жакка өзгөрүп кетип атса, өзгөрткөнгө жол бербей, ошол баягы оюбуздун туруктуулугун сактап калганга шарт түзүшүбүз керек да. Ал деген коомдук пикир деген. Коомдук пикир биздин Кыргызстанда орду бар экенин мен кече акыркы Садыр Нуркожоевичтин кыймыл аракетинен да байкадым. Инаугурациянын алдында көрбөдүңөрбү кандай чыгып кетти? Эл ушундай да болмок беле деди, президент токтоп калды. Эгерде биз ушинтип ар бир жасалып жаткан туура эмес ишти өз учурунда токтотуп эле турган болсок, биз президенттин көзү, президенттин кулагы, президенттин оозу да боло алабыз. Ошентип бардык бийликтер бутактарынын бирдей иштеп кетишине шарт түзсөк болот. Бүгүн Кыргызстан экономикалык кризисте, саясий кризисте деп айтып атышат. Мына ушундай бүгүн Кыргызстан үчүн аябай оор күндөрдүн бири деп атышат да. Ушундай оорчулук, кыйынчылык мезгилде жаңы бийликтин келүүсү, анан жаңы өкмөттүн курамынын түзүлүшү бул аябай мааниге ээ деп айтып атышат. Бүгүн Улукбек Мариповду Жогорку Кеңеш сунуштап, өкмөт башчылыкка сунуштап атышат. Деги эле ушул өкмөт башчы боло турган жигит тууралуу сиздин оюңуз? Кадр саясаты тууралуу? Кадр саясатында биз бир негизги нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул жоопкерчилик. Коюлуп аткан адам жөнүндө эмес, коюп аткан адам жөнүндө көбүрөөк жоопкерчилик болуш керек. Мен бул жакта Садыр Нуркожоевичтин жоопкерчилигин көбүрөөк белгилегим келет. Анткени биз бүгүн эски конституция менен жашап атканыбыз менен чындыгында биз азыр түшүнүктөр менен жашап атабыз. Биз референдум буюрса эми болот, бирок биз ушул референдум өттү деп эсептеп коюп эле абсолюттук президенттик башкарууга кеттик деп койсок болот да. Андай учурда Улукбек Мариповдун талапкерлиги бул өзгөчө маани бере турган талапкерлик болуп калат. Анткени көп нерсени президенттин көз карашына жараша премьер-министр жасайт. Ошонун көз караштарын реалдуу турмушка ашырганга аракет жасайт да. Эмнеге Улукбек Марипов өзгөчө талапкер экенин байкасак болот да. Улукбек Марипов Жогорку Кеңеште, өкмөттө, президенттин администрациясында, андан кийин министрликтерде, андан кийин эсептөө палатасында, эсептөө палатасынын төрагасы болуп иштеп калган адам. Мындайча айтканда, ал адам мамлекеттик казынанын кантип иштетилгенин жана эмнелер уурдалып, эмнелер туура эмес кеткенин өз көзү менен акыркы 5 жылда көргөн адам да. Садыр Жапаровдун ушундай адамды премьер-министрликке алып келатат дегени бул көмүскө экономика. Ошол эле учурда мамлекеттин казынасынан уурдалып жаткан акчалардын кескин түрдө токтошуна алып келет деп эсептейм. Анткени эгерде Улукбек Марипов бул нерселерди токтото албай калган турган болсо, алешемдиктерди, биздин акча саясатындагы, чыгым киреше саясатындагы алешемдиктерди токтото албай кала турган болсо, бул Садыр Нуркожоевичка мындай чоң сокку алып келип коет. Анткени бул өкмөттүн эмес, эң ириде президенттин ошондой коррупциялык схемалардын жок болушуна кызыктар эмес экенин чагылдырып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен айтып атканым, Садыр Нуркожоевич ушул Улукбек Мариповдун кандидатурасына токтогону бир чети укмуштуудай чоң туура кадам, экинчи чети өзүнө чоң сокку болуп калышы дагы мүмкүн да. Ошол Эгерде туура эмес саясат жүрүп кетсечи. Эмнеге дегенде, эмнеге Улукбек Мариповдун талапкерлиги мындай маанилүү да азыркы учурдачы? Бизде ушул акчанын жарымы уурдалып кеткен үчүн эле өнүгүү болбой атат да. Биз жылына бир 150 миллиард сомго
бюджет бекиткен болсок, ошонун бир 50 миллиард эле жолду эле жоголуп кетет да. Ошонун баарын эсептөө палатасы тескеп, кайсыл жактан кантип жоголгонун көрүп жүрөт да, билет. Мындайча айтканда, Улукбек Мариповдун өкмөт башчысы болуп келишинин өзү ошол өзү иштеп аткан мекемедеги алган тажрыйбасын колдоно турган болсо, бул көп чыгымдардын ордордуна кайтып келишин алып келет да. Ордордуна эле түшүп калат акчалар. Бул жагынан мен Садыр Нуркожоевичтин талап, ушул Улукбек Мариповдун талапкерлигине токтоп атканына, мисалы үчүн мен мындай ынанам. Бул туура саясат, туура кадам, туура кадам деп эсептейм да. Анан ошол эле учурда Улукбек Марипов түштүктүн жигити, бул мындай саясаттагы регионалдык тең салмактуулукту дагы. Андан ары жаштарга жакшы, бул жаштардын өкүлү, жаш бала. Андан да жакшысы, жаш адамдын жашында эле эмес, көз карашында дагы көп нерсе жатат да. Жаңы көз караш келет деп ойлойм өкмөткө. Жаңыча көз караш, жаңыча ой жүгүртүү келет деп ойлойм да. Анан чын-чынына келгенде Улукбек Мариповдун кандай десем, саясат кандай болуп кетет экенин аныкташы шарт деле эмес. Аны биз кече шайлоодо шайлап алган президентибиз аныктайт. Демек ошол аныкталган көз караштарды ыкчам, тез жана адилеттүү ишке ашырыш керек. Ошону ишке ашыруу Улукбек Мариповдун андай тажрыйбасы бар. Андай тажрыйбасы бар. Мен бир мындай ой келип жүрөт көптөн бери менде. Мен ошону азыр айтайын деп атам да силерге. Мен саясатка Дүйшөнкул Чотонов деген агам аркылуу келгем. Каракулжанын азаматы. Ошол агамды көрүп саясатка келгем. Ошол агам аркылуу Ата Мекен партиясына келгем. Жаман болгон жокмун. Жогорку Кеңешке депутат болдум, көп ийгиликтерди жараттым. Саясаттын өйдө ысыгын, ысык суун көрдүм. Анан ошол 2010-жылы революциядан кийин Дүйшөн Чотонов өзгөчө кырдаалдар министрлигине министр болуп калды. Анан мен 2 кадрга көзүм түштү. Дүйшөн Чотонов дайындаган 2 кадрга көзүм түшкөндө ошондойчу. Биринчиси бул ошол мекемеде департамент башчысы болуп жүргөн Боронов Кубатбек Аличевич. Замминистр кылып дайындады. Дүйшөнкул Тезекбаевич ошол кишини, Бороновду замминистр кылып дайындады да. Анан ошол киши ошондон улам өсүп отуруп премьер-министрликке чейин жетти. Премьер-министр болуп, анан азыр эми эс алууда да. Тышкы иштер бөлүмүнө, тышкы иштер департаментине ушул Улукбек Мариповду алып келди. Жакшы бала экен депчи. Эми бул бала дагы премьер-министр болуп атат да. Мындайча айтсам, акебиздин кадрлары күчтүү экен. Мындай таң калып калдым мен дагы. Деп сыймыктанып калдым мен да ошонун кадры экенимечи. Мен Жогорку Кеңешке депутат болдум, көп нерселерди башыман өткөрдүм. Замминистр кылып дайындаган жигит премьер-министр болуп кетти. Азыр эми Улукбек Марипов келип премьер-министр болгон атат да. Анан кээде ошентип эстеп коем да Дүйшөнкул Тезекбаевди. Ушундай болгон турбайбы деп. Агайым болот мен. Бул туура чечим. Мариповдуку туура чечим деп эсептейм. Президенттик шайлоо учурунда үгүт иштери болуп жаткан учурда сиздин Кореяда жүргөн видеоңуз тарады. Бул өзүңүз көрсөңүз керек. Бул видеодагы сизге кандай сокку болду? Ошол учурда сиздин электоратыңыздын азаюусуна алып келди болуш керек. Анан бул эмне болгон видео жана кимдер тарабынан жасалган видео болушу мүмкүн? Бул видео эки нерсени түшүндүрөт. Биринчиси мен үчүн аябай кубанычтуу. Эгер уурулугуң болсо, эгер бир мамлекеттин бир жерин талап тоноп алган болсоң, ошол жериңе асылмак. Ошентип сени караламак.
талапкерлер жөнүндө көрүп атпадыңарбы эмне деген маалыматтар чыгып атты. Жер сатып берген, анан тигиндей болуп калган, мындай болуп калган дегендерчи. Ооба. Бул Аллахтын алдында дагы, элимдин алдында дагы менин тазалык экеним, таза экеним белгиси. Бул айдан ачык белгиси. Бул эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаган, таза адамга, саясаттагы таза адамга каршы бир эле ушуга окшогон мындай компромат, акылга сыйбаган, саясатка тиешеси жок компроматтарды чыгарат да. эч нерсе калбай калгандагы да. Бул эң ириде оппоненттердин деңгээлин көрсөтөт. Канчалык деңгээли бар экеничи. Экинчиден, мен бул видеонун кандай десем, коомчулукка чыгып кететкенинен мен эч качан мындай корккон эмесмин. Негизи ал видео өзү башкача. Бир ырчы кызыбыз бар биздин Кыргызстандын. Мен азыр аты эсимен чыгып турат да, дүңгүрөтүп, аргымактар арыш келет деген бир ыр да бул. Ошол ыр жөнүндө сүйлөшүп келаткандагы сөз болгон. Видео монтаждалган. Эч бир ал жерде мындай кылмыш жок. Балким кайсы бир деңгээлде адепсиздик бар. Мен ал адепсиздик үчүн элден кечирим сурайм. Бирок эми адамдар үй бүлөлүк, дос жар менен жүргөндө эмне гана видеолор тартылбайт. Ал кайсы? Бул 2010-жылдары болуш керек менимче. Машинада бир нече адам болгонбуз ал учурда. Атактуу эле адамдар. Бирок кээ бирде адамдар ошондой пастыкка барат экен. Менин бул видеонун чыгып кеткенине өкүнүчүм жок, бирок ошол эле учурда мен ушундай пас адамдар бар экенин, ошондой адамдар менин тегерегимде жүрөт экенин, мен ошондой адамдарды адашып жолдош кылып алганыма өкүндүм. Мен айылда чоңойгон баламын. Айылда мындайды 3 эле тамга менен айтат. Бул аябай орой. Эркектикке жатпаган жумуш. Эгерде биз жеке турмушубузда келинчектерибиз менен, үй бүлөлөрүбүз менен, дос жарыбыз менен тартылган видеолорду чыгара турган болсок, алардын видеолорунун алдында меники жөнөкөй эле видео болуп калат да. Ошондуктан эгерде мындай кечирим сураш керек болгон болсо, мен адепсиздик үчүн элден кечирим сурайм. Бирок мен жеткен алкаштардын имам болуп калгандарын билем. Жеткен атеисттердин молдо болуп кеткенин билем. Адам оңолот дайым. Оңоло турган ой болсо да, ал маалда эми биз жаштык маал, азыркы окшоп намаз окубайсың, билбейсиң көп нерселерди да. Бирок биз бир нерсени жакшы өздөштүрүп алышыбыз керек, түшүнүп алышыбыз керек да. Кече ким элең, бүгүн ким болдуң деген. Биз күндөн күнгө алдыбызга өсүп атабыз. Алдагынтип видеолорду чыгаргандар артка кетип атат. 10 жыл артка. Аллах бар, бардыгына Аллах бар да. Биз 10 жыл алдыга кетип калдык, ал 10 жыл артка кетип калыптыр да. Анан ошончо видеону катып жүргөндөн өзү эле ал кандай адам экенин мындай сүрөттөп атат да. Азыр эми алдыда президенттик башкаруу болот. Мына ушул президенттик башкаруудан биз эмнени күтсөк болот? Буга чейин деле президенттик башкаруу бул мыйзам түрүндө болбосо дагы, бирок президенттик башкарууда жашап келгенбиз. Бул жолкусунда ошол нерсе эле мыйзамдаштырылып атат. Эми биз эмнени күтсөк болот? Мындай туура баамдадың да. Биз парламенттик башкарууда жашап көрбөгөн өлкөбүз. Биз буга чейин деле президенттик мамлекетте жашап келгенбиз да. Бирок буга чейинки президенттер менен азыркы жаңы шайланган Садыр Нуркожоевичтин айырмачылыгы мурдагыларга окшоп президенттик эмес, абсолюттук хандык кылып жибереби, же чындап эле президенттик өлкө кылып сактап калабы да. Президенттик өлкө менен хандык өлкөнү
эки ажырата билишибиз керек. Президенттик өлкө бул күчтүү парламенти бар, жогорку кеңеш тарабынан көзөмөл бар өлкө. Ал эми президент өзү жалгыз эле бар жокту билип, баарын эле чечип калган, бул президенттик өлкө эмес, бул хандык өлкө. Бул экөө таптакыр эки башка. Ошондуктан анан мындай элге кайрылат элем мен. Карапайым элге кайрылат элем. Биз буну шайлап койдук. 6 жыл ушундан эле сурай беребиз деп четте туруп калбашыбыз керек. Коррупция менен күрөш бул конкреттүү прокуратуранын же улуттук коопсуздук кызматынын же болбосо каржы полициясынын эле жумушу болуп калбаш керек. Коррупция бул эки тараптуу жумуш. Алган бар, анан берген бар. Мен толук ишенем, алгандарга караганда бергендердин саны көп. Ал биз эл. Биз бергенди токтотпойун, алгандар токтой албайт. Анткени адамда нафси деген түшүнүк бар. Адамдар нафсин тыя алганда ушундай жаман иштер болмок эмес мамлекетте. Демек нафсин тыя албайт. Ошондуктан биз берген жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек да. Коррупция менен күрөш бул конкреттүү Садыр Нуркожоевичтин эле жумушу эмес. Бул улуттук компанияга айланыш керек. Коррупционерлер жек көрүндүү болуп калыш керек. Алар коомдун башкача бөлүгүнө айланыш керек. Алар мамлекеттик кызматка жулай албагандай болуш керек. Алар автоматтык иллюстрацияга түшкөндөй болуш керек. Ошол эле учурда коррупция менен күрөш үчүн конкреттүү механизмдер болуш керек. Аналитикалык жумуштар болуш керек. Анализдер болуш керек. Жогорку кеңеш бир чоң жумуш жасаш керек. Мыйзамдардын баарын ревизия жасап чыгыш керек. Керексиз дагы, керектүү дагы мыйзамдар толгонтоп коюлуп кеткен. Коррупцияга мыйзам жол берет. Бирөөнү соттоп атканыңда деле же 5 жыл, же 6 жыл деп турбайбы? Ошол же деген жер коррупция. Коррупцияны алдын ала турган механизмдер бар. Аны жаңы ойлоп табуунун да кереги жок. Дүйнөлүк колдонулуп аткан эле практикада механизмдер бар. Аны эч тартынбастан, уялбастан колдоно бериш керек. Көчүрүп алды, тигиникин тураптыр деген бул эски заманга таандык түшүнүк. Азыр жаңыны кечке эле ойлоп чыга берсең, анда мындай артык кылам деп тыртык кылып алышың дагы мүмкүн. Ошондуктан мамлекет президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу болобу, эл негизги бир нерсени талап кылыш керек. Бакубат турмушту. Ал ким башкарып атат, кантип башкарып атат, ал анын жоопкерчилигинде, анын абийиринде болуш керек. Мен дагы бир жолу кайталайм, шайланган адамга караганда, ошол адамды шайлаган адамдарда көбүрөөк жоопкерчилик бар экенин унутпашыбыз керек. Ошол жоопкерчиликти мен коомдук көзөмөл деп билем. Коомдук көзөмөл күчтүү болуш керек. Президенттик башкарууда бул парламенттин көзөмөлүндө болуш керек деп атасыз. Бирок бул алдыдагы президенттик башкарууда биздин парламент көзөмөл кыла алабы? Мен эми күчтүү парламент болсун деп аткандан улам айтып калдым да мынучу. Мындай да. Мыйзамда, баш мыйзамда президенттик деп жазасыңбы, парламенттик деп башкаруу деп жазасыңбы? Бирок анын табигый дагы көрүнүшү бар да. Эгерде азыр элдер 90 депутатты ууруларды эмес, чыныгы эр азаматтарды шайлап кое турган болсо, ошол 90 депутат президенттин тизгинин тартып, керектүү учурда импичмент кылып кетирип кое алат. Президентти. Президенти жок өлкөлөр бар. Бирок парламенти жок өлкө болбойт. Ошондуктан көрөсүңөр, келечекте биз баары бир парламенттик мамлекетке барабыз. Балким Садыр Нуркожоевичтин срогу бүткөндөн кийин барабыз. Ал өлкөнү президент эмес, жогорку кеңеш тарабынан шайланган өкмөт башкарып калат. Биз азыр парламенттик башкаруу жаман экенинен эмес,
учур талабына туура келбей калгандыктан артка чегинүүгө мажбур болдук. Маалыматтык манипуляциянын айынан артка кайтууга мажбур болдук. Учуру келет, биз парламенттик башкарууга сөзсүз түрдө кайрылып келебиз. Буга чейинки азыркы деле деп койсок болот, мыйзамда бул өкмөттүн ыйгарым укуктары президенттикке караганда көбүрөөк деп саналат да. Азыркыда. Алдыда президенттик башкарууда өкмөт менен президенттин өкмөттүн ролу кандай болуп калат? Өкмөт бул президенттин оң колу болуп калат. Президенттин мындайча айтканда ой тилектерин, көз караштарын, каалоолорун дал президент каалагандай ишке ашыруучу эң жоопкерчиликтүү адам болуп калат. Өкмөт чындап эле өкмөт деген бул аткаруу бийлиги деп айтылат. Бийлик бутагында. Мына президенттин кол астындагы турган өкмөт бул даана аткаруу бийлиги болот. Эмнеге дегенде президенттин тапшырмаларын, көз караштарын турмушка ашырыш керек. Ошонун баарын аткарыш керек да. Bunday жагынан алып караганда дагы Улукбек Марипов эң туура талапкер. Ал аткаруучу. Ал укмуш аткарат. Ушул президенттик шайлоо учурунда сиз Жапаровго каршы чыкканыңызды көпчүлүк буга чейин шайлоого чейин Жапаровду колдоп жүрүп, шайлоо учурунда Жапаровго каршы чыкты. Бул эки жүздүүлүк деп билгендер, айткандар, комментарийге айткандар дагы болду да. Сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз бул нерсени? Бул эки жүздүүлүкпү же бул ошол учурдагы Жапаровдун кылып аткан иштеринин сизге жакпагандыгын айтканыңыз үчүн ошондой эки жүздүү деп ойлоп калыштыбы? Мындай эки багыттан алып карап көрсөк болот да. Эгерде чындап эле ошолор мени эки жүздүүлүккө күнөөлөп аткан болсо, эки жүздүүлүк бул эмне экени жөнүндө биринчи чечмелесек да. Эгер Садыр Жапаров түрмөдө жатканда башына кара булут айланып, жакындарынан ажырап атканда барбай, качып, ошол учурда Атамбаев менен Жээнбековдун бийлигинен коркуп жүрүп, анан Садыр Жапаров түрмөдөн чыккандан кийин барып тегеректеп калсам, анда мен эки жүздүү деп айтсам, мен ыраазы болмокмун. А эгерде мен Атамбаевдин да бийлигинен коркпой, Жээнбековдун да бийлигинен коркпой, Садыр Жапаровдун башынан кечирип аткан ошол учурдагы оор күндөрүндө сөзүмдү кошуп, колдоомду көрсөтүп, саясий колдоо көрсөтүп жүрүп, анан Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып, бийликке келгенден кийин мен анын жанында болбой калсам, бул эки жүздүүлүк эмес. Бул бийлик параз эместик. Бул байлык параз эместик. Адамды колуна оомат келгенде туш келгени колдой берет. А ооматың жок, башыңан кара булут тегеренип калганда жаныңда эч ким калбай калат. Мен Садыр Нуркожоевичтин ошондой учурда жанында болгом. Мен ага өкүнбөйм. Мен жада калса, Садыр Нуркожоевичтин апасы каза болгондо барып сүйлөп атканда бир сөз айткам. Күндөр келет. Бир учур болот. Ушул Садыр Нуркожоевич үчүн ушул Түп району тарыхка жазыласыңар. Адилетсиздиктер жөнүндө жазылат. Ошондо ушул жердин эли ошол китепте болосуңар деп айткам. Мен ошол учурда билгендей эле, көргөндөй эле айтып койгон экем. Бүгүн Кыргызстандагы 44 райондун ичинен өзгөчөсү Түп болуп атат. Садыр Нуркожоевич президент болуп калган үчүн. Мен ошондой көрөгөчтүгүм үчүн сыймыктанам.
А эгерде президенттикке коюп атканда кандайдыр бир мен сын айткан болсом, бул дагы эки жүздүүлүк эмес. Бул мен өзүм көз карашымды, өзүмдүн коом таануумду, жашоого, мамлекетке болгон акылымды чагылдырдым. А эки жүздүүлөр баары бир Садыр Жапаров утат да деп шайлоого чейин эле барып ошонун огородуна кирип кеткен. Вот мына ошолорду эки жүздүү деп айтыш керек. Мен өз учурунда Садыр Нуркожоевду кантип колдогонумду, эмнеге колдогонумду анын туугандары, парчалаштары жакшы билет. Аны унутуп коюуга мүмкүн эмес. А мен президенттикке коюп алып, анан Садыр Жапаровго добуш берип койгулачы десем келе солтоюп калбайбы? А мен эми өзүм талапкер болуп чыккандан кийин мен өз алдымча өзүмдүн көз карашымды айтканга мажбурмун. Эң негизгиси тигил же бул адамдын эки жүздүүлүгүндө эмес. Эмнеси болсо дагы мамлекет бакубат турмушка келсе экен. Бардыгыбыз ушул эки жүздүү болгондон корксок экен. Бирөөнү эки жүздүү деп сындардан мурда өзүбүздүн канча жүзүбүз бар экенибизди жакшылап билип алсак экен. Мени саясатта бир дагы саясатчы коркок, жалтак, ууру, көз карашы жок, духу жок, жетелеме, кошоматчы деп айта албайт. Бир дагы адам. Мен андай саясатчылардын катарына кирбейм. Мен буну сыймактанам. Ар бир адамдын көз карашын биз сыйлашыбыз керек. Бир эле көз карашын эмес, анын мындай ишенимдерин да сыйлашыбыз керек. Биз Садыр Жапаров менен президенттик шайлоодо оппонент болгонубуз менен кадимки турмушта бир өлкөнүн балдарыбыз. Бир тагдырдын ээлерибиз. Саясаттагы баскан турган жолдорубуз да окшош. Демек, адамдар бүгүн бизди уруштуруш үчүн, же болбош үчүн өздөрүнө кандайдыр бир ыңгайлуулукту жаратыш үчүн ар түрдүү сөздөрдү айта бериши мүмкүн. Сен Садыр Жапаровду колдоп, митингине барып сүйлөдүң дейт. Түрмөгө эч ким түшпөсүн. Бирок ошонун өзү, сен Садыр Жапаровду ошол учурда коркпой митингине бардың дегендин өзү бул Бакыт Батыр деген да. Сен Садыр Жапаровдун жакындары өлгөндө ошол жерлерде эле чогуу жүрбөдүң беле дейт. Мен көп тажыяларда көп адамдар менен чогуу жүргөм. Бирок адамдар Садыр Жапаровдун жамандыгына эмес, жакшылыгына эмес, жамандыгына да бара албай калган учурда биз барып аттык да. Ушул бала сынып калбасын деп. Ушул бала түрмөдө үмүтсүздүккө кетип калбасын деп. Биз Садыр Жапаровду улуттук лидерлей даңазалап аткан маалда азыр жанында жүргөн адамдар таптакыр башка жумуштар менен алек болчу. Бирок силер бүгүн эки жүздүүлөнүп Садыр Жапаровду ороп алдыңар, бул орун биздики деп мен талашкан жерим жок. Анткени мен бийлик параз, кызмат параз, байлык параз адам эмесмин. Мен бардан түшүп, бүгүн жоктон азап чегип аткан дагы адам эмесмин. Мен катардагы үй бүлөдөн, мугалимдердин үй бүлөсүнөн чыккан адаммын. Өзүмдүн күчүм менен, басып өткөн жолум менен, ата-энем берген тарбиям менен, мугалимдерим берген билим менен, Аллахтан берилген акыл менен, саясаттан көптү үйрөткөн ушу устаттарымдан алган тажрыйбам менен ушул даражага жеттим. Мен бүгүн 37 эле жаштамын. Бул саясаттагы менин эми биринчи кадамдарымдын бири. Алдыда далай жолу көп суулар агат, көп нерселер өзгөрөт.
Анан калса бул мамлекеттин тагдыры үчүн ар бирибиз жооптубуз. Ар бирибиз күрөшкөнгө милдеттүүбүз. Биз ойлойбуз, мамлекетке кызмат кылат десе армияга барыш керек деп. Жок. Мамлекеттин ар бирибиз кызматчысыбыз. Ар бирибиз ушул мамлекет үчүн жооптубуз. Ар бирибиз чек арачы, ар бирибиз мугалим, ар бирибиз насаатчы, ар бирибиз коргоочу болгонго милдеттүүбүз. Анткени биз кичинекей, чакан элбиз. Биздин жок болуп кетишибиз дагы бат, туруп кетишибиз дагы бат. Ушул экөөнүн ичинен туруп кетүү мүмкүнчүлүгү бизде көбүрөөк. Бар болгону ички саясий тирештерди токтотушубуз керек. Азыр Кыргызстандын карызы, сырткы карызы, ошондой эле биздин экономикабыздын түшүп кетүүсү, деги эле бул Кыргызстандын азыркы абалы бир аз оор болуп турган учурда Садыр Жапаров президент болуп келди. Эми сиздин көз карашыңызда Жапаров кандай кадамдарга барса батыраак ушул саздан, ушул баткактан суурулуп чыгышыбызга жол болот? Кандай кадамдарга барыш керек? Эң негизгиси жаңы нерсе ойлоп табам дебеш керек. Мен тигиден башкачараак кылам дебеш керек. Көпчүлүк учурларда бизде ушул атаңдашуу, салыштырмалуулар артка тартып коюп атат. Буга чейин уланып келаткан жумуштар бар. Ошолорду туура жасаш керек. Тышкы саясаттагы аласа береселерди иреттеш керек. Биздин тышкы саясат аябай төмөн деңгээлге өтүш болгон. Анан бул сырткы карыз жөнүндө мен ушу элден дагы бир жолу суранат элем. Бул адамдар түйшөлө турган, ойлоно турган көлөм эмес. Мына жаныбызда эле мамлекеттердин 100 миллиардтан карызы бар. Жаныбызда эле мамлекеттердин. Дүйнөдө биз суктанган Америка карыздар боюнча биринчи орунда турат. Биз 5 миллиард карызга батып калдык деп маң болбошубуз керек. Биз мамлекеттин экономикасы түшүп кетип атат деп да кыжылат болбошубуз керек да. Биздин аракетсиздигибизден эле биз экономикабызды жоготуп карызга батып калдык. Эгер баарын иреттеп туруп, бир жылдай убакыттын ичинде баарын иреттеп туруп, жакшылап туруп ордубуздан козголсок, алдыңкы 5 жылда мамлекетти таптакыр тааныбай кала турган даражага жеткизип койсок болот. Ан үчүн бизге аба менен сууда эле ынтымак керек. Ан үчүн биз саясий көз караштарды калыптандырышыбыз керек бат. Оппозиция куру жалак эле сөз айта бербей, конкреттүү альтернативалык программаларды алып чыкканга киришиш керек. Өкмөт ар бир жасап аткан ишинде коом менен ачык талкууга өтүш керек. Адамдардын колунда акча болсо, алар базар кандай болуш керек экенин өзү аныктап коет. Анын сыңарындай элге тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүп беришибиз керек. Мен чын ыхластан, чын ниеттен мындай өтүнгүм келет. Жаңы президентибизден Садыр Нуркожоевичтен. Эки чоң суроо турат бизде. Көп суроолор бар өзү. Негизи көп суроолор бар чече турганча. Бирок ошол суроолордун баарын чечиш үчүн эки нерсени чечсек, негизги бир дарттан айрылабыз. Биринчиси, 1,5 миллионго чукул жарандардын үйү жок. Мамлекетте мамлекеттик ипотекалык компания бар. Булар жөн эле банктардан кредит алып берген эле ишкана болуп алган. Өздөрү курулуш иштери менен алектенбейт. Булар мамлекетке
жылына эч кур дегенде 100 миңден батир куруп туруш керек. Элде сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ушул тармакты эч ким иштетпей атат. Экинчиси 600-700 миңге жакын адам банктарга карыз болуп калган. Улуттук банк президентке баш ийет. Улуттук банк насыя саясатын жөндөгөн жалгыз институт. Демек президент ушул улуттук банктын жетекчиси аркылуу жеке менчик банктардагы пайыздык өлчөмдү кескин төмөндөтүш керек. Кескин төмөндөтүш керек. Алардын карызын, банктарга болгон карызы бар, элдин бир 2 миллиард долларга жакын. Ошону сатып алуу жолун издешибиз керек. Эгерде элди үй жайлуу кылып, кредитинен арылтып отурган болсок, бул эң чоң бир дартты айыктырганга барабар болот. Ал эмне деген дар? Жүрөктү өйүткөн түйшүк. Адамдардын жан дүйнөсү жайылса, алар бийликтин баардык айтканын укканга, аны турмушка ашырганга, ашарга келгенге даяр болот. Ар бир адам өзүнүн үйүнө жете албай, көрүнгөн жерде көрүнгөн банктын босогосунда сагалап турса, бул эле маселе, бул жутту башынан кечирип аткан бир мындай алсыз калктай көрүнүп калат. Ошондуктан бизди президенттерибизге карап, же президенттерибиздин жүргөн машинасына карап, же болбосо президенттин резиденциясына карап баа бербейт бизге. Бизге турист келеби, конок келеби, көчөдөгү элди карап туруп эле баа берип коет. Сел саяң барбы көчөдө? Демек акыбалың жакшы эмес. Жетимдер үйүң барбы шаарда? Демек акыбалың жакшы эмес. Карылар үйүң барбы? Демек акыбалың жакшы эмес. Ушундай жөнөкөй эле көрсөткүчтөр бар жашоону текшере турган. Ошондуктан жаңы президент дагы, жаңы өкмөт дагы негизги үй маселесин, анан насыя маселесин чечиш керек. Буну чечип кое турган балдар толтура Кыргызстанда. Көпчүлүк мамлекеттердин практикаларын колдонуш керек. Тигиникин көчүрүп алыптыр, тигиникин уурдап алыптыр деген бул туура эмес. Сизге чоң рахмат. Биздин YouTube каналыбыз аркылуу элдерге жакшы бир маалыматтарды бердиңиз, өзүңүздүн оюңузду билдирдиңиз, жана убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин элибизге сиздин кайрылууңуз кыскача. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарга эң ириде бакубат турмуш каалайм. Эч кимибиз оорубайлы, эч кимибиз жамандык көрбөйлү. Урматтуу жаштар, силерге жашасын сүйүү жана махабат. Аманчылыкта көрүшөлү. Ардактуу достор, YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин политика берүүбүз ушуну менен жыйынтыкталды. Буюрса, кийинки биздин эфирге, кийинки чыгарылышка кимди чакыруу керектигин алдыда комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми биздин видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө пикириңиздерди калтырыңыздар жана лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.